Самара Нарматовадан квартира алсаңыздар болот экен. Москва шаарынан Рязань шаарына келген балдар мени банктын астынан тосуп алышты. Банкка кирип болгон документтерибизди бүтүрүп алып, немеге бардык? Нотариуска. Нотариустан нотариальный мага өттү үй. Кыйынчылыгы жок экен. Эми бар кичине кыйынчылыктар. Алдым буюрса, МФЦга бардык, документтерибизди бүтүрдүк буюрса, баары жакшы экен. Алсаңыздар болот. Бул Рязань шаарында мен келгени квартирага чыккам ушул үйгө. Ушул район мага жакты, ушул райондон алгым келди. Үй кыдырган жокмун. Хозяйкам менен келишип, өзүм сатып алышка туура келип, ипотека аркылуу алдым. Мен документти тапшыргам апрель айында. Хозяйкамдын документи туура эмес болду. Материнский капиталга алынган үй болуп чыгып, кызы 14кө чыкканга чейин күтүшкө туура келди. Күттүк, алдык буюрса. Жакшы. Алсаңар болот, ишеничтүү. Квартира баасы 2 миллион 300 болду. Айына төлөөчү төлөмү 41 миңден кичине көбүрөөк болду. 25 жылга алдым квартираны. Мен бул Рязандан үй алышыма бирден бир себеп өзүм регистрация коет экенмин. Балдарым чоңоюп келатат, балдарымдын келечеги үчүн алдым. Экинчиден, ар бир хозяйкага квартплат бергенден караганда ипотека үстүнө кошуп коюп, ипотека төлөсөң, үй өзүңдүк болуп калат экен. Ошол себептен мен ушул квартираны алам деп чечтим. Кудай буйрса колума тийди. Самара эжеге рахмат. Минтип Москва шаарынан үй алгандан коркпоңуздар. Не демекчимин? Бирөөгө квартира төлөгөнчө мияктан өзүңөрдүн ипотекаңарды төлөп жашасаңар болот. Коркпой келип, менин кеп кеңешим коркпой келип алсаңар болот, коркпогула.